Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин мыйзамсыз жумуштан бошотуп жиберишти. Сот аркылуу кайрадан жумушка орношуу тууралуу доо арызын даярдашым. Сиз мага жардам бере аласызбы? Албетте чоң кыз. Мен сизге жардам бере алам. Бирок сиз ушул көрсөтүлгөн көрсөтмөлөр үчүн 1000 сом төлөшүңүз керек. Билесизби, азыр андай акча жок менде. Сиз төлөмдү арзандатып бере аласызбы? Жок. Кечирип коюңуз чоң кыз. Бизде атайын көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөм акы бекитилген. Өзүңүз жакшы билесиз. Мен ушул офистин ижара акысын төлөшүм керек. Айлык акы төлөшүм керек. Ошондой эле салыктарды төлөшүм керек. Кандайсың Айзада? Кандайсың? Сага эмне болду? Билесиңби Айбек, мени мыйзамсыз жумуштан кетирип жиберишти. Эми мен сот аркылуу кайрадан жумушка орношуу тууралуу доо арызын даярдашым керек. Адвокат төлөм сурап жатат, а менде андай акча жок да. Капаланмачы Айзада. Буга чейин сен билген жоксуңбу? Эмнени? Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги өзүнүн сайтына мыйзамдардын улуттук базасын ишке киргизген. Анда бардык ченемдүү укуктук актылар бар жана башка документтер бар. Ага жетүү үчүн интернет түйүн аркылуу акысыз негизде жүргүзүлөт. Баары жакшылык. Вот капаланмачы. Баары жакшылык. Мыйзамдар базасы Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтардын борбордоштурулган банкынын негизинде сот аркылуу кайрадан жумушка орноштум жана өзүмдүн укугумду билем. Эми ар бир адам акысыз интернет түйүнү аркылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдар базасына кире алат. Өз укугуңду корго.